Жыл сайын миллиондогон каражаттар бөлүнгөн Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жумушу коомчулуктун сынына кабылды. Каланын ичиндеги борбордук жолдордун начардыгы айдоочуларды түйшөлткөн. Тешилген жолдор боюнча шаар тургундары кала бийлигине бир канча жолу кайрылышкан, бирок жооп болгон эмес. 2019 жылга карата каланын бюджетинен чоң суммадагы каражат, тагыраагы 84 миллион сом так ушул жолдор башкармалыгына бөлүндү. Эми жараксыз жолдор жакшырабы, тешилген жолдор жамалабы деген суроолор ар бир айдоочунун көйгөйлүү суроосуна айланды. Ош шаардык жолдор курулуш башкармалыгына жылына миллиондогон акча каражаттары ушул шаардык казынадан бөлүнгөнү менен, бирок шаардын ички көрүнүшүндөгү жолдор дал ушул. Тактап айта турган болсок, бул жолдор бир канча жылдан бери ушул жергиликтүү тургундар, ал эмес айдоочулар дагы арызданып, бирок жолдор оңдолгон эмес. Азыр биз ушул Ош шаарынын так ортосундагы Шайыт деп аталышындагы көчөдө кетип баратабыз. Ал эми мынакей өзүңүздөр көргөндөй жолдордун акыбалы айдоочулар үчүн дагы, бул жердеги жашоочулар үчүн дагы бир топ көйгөйлүү маселеге айланган. Ош шаардык кеңештин депутаттары быйылкы жылы казынага мол каражат чогулду. Казынабыз 20%га көбөйдү деп көкүрөк какты. Мындан улам көп каражат бөлүнгөн тармактарда арбын жумуштар аткарылабы деп суроо салгандар четтен чыгат. Чоң суммадагы каражат бөлүнгөн тармактардын бири Ош шаардык жолдор башкармалыгы. Өткөн жылы аталган тармакка 80 миллионго жакын каражат бөлүнгөн болсо, бул жылы 84 миллион сомду бөлүп жарбай толугу менен берилген. Мынакей Ош шаары жылдан жылга бюджет өсүп келатат. Быйыл өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, быйылкы жылы бюджетибиз былтырга салыштырмалуу 20%-ын тегерегинде өсүп жатат десек биз жаңышпайбыз. Мына өсүп, ушу менен бекиттик. Бүгүн депутаттарыбыз бекитип берди. Дагы өзгөчө нерсе, былтыркы жылдары мисалы үчүн жол курулуш башкармалыгына 20 миллион сом акча каражат бөлүнсө, быйыл 80 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Ал эми капиталдык курулуш тармагына дагы былтыркы жылы 20 миллион тегерегинде бекитилсе, быйыл 120 миллион тегерегинде акча каражаты бекитилди. Демек, ушул шаарыбыздагы социалдык объекттердин курулушуна, жолдордун оңдолушуна жакшы бир негиз түзүлдү. Шаардыктар үчүн бул жакшы болот деген ойдобуз. Өз менен айтканга оңой болгону менен 84 миллион сом жөнөкөй каражат эмес. Бирок ушул кезге чейин кайсыл аймактын жолу оңолот, кайсыл жерлер жамалат, кайсыл көчө жаңыланат деген суроолордун башы бош калууда. Болгону болжолдуу гана пландар айтылууда. Былтыр дагы айткан элек, ушу акча бөлүнсө, ошону бизге так бөлүп берсе, биз кийинки проекттерди жасаганга кайсы көчөнү кандай жасайлы ошого успеть этебиз. Ата көзүндө келип калат да, көзүндө бөлүнгөн акчаны мисалы капиталдык курулушка боло турган болсо, аны ИТУсун архитектурадан жасаш керек, проектсин жасаш керек, андан тендер коюш керек. Ошондой бир көчөнүн проектсин жасап, тендерден өткөнгө 3 ай өтүп кетет да. 3 айда уже күз келип калат да, күздө жасаганга болбой калат. Ошондуктан биз быйыл жакшы болду. Ал эми шаардын ичиндеги Ленин көчөсү же Шайыт деп аталышындагы аймактагы борбордук жолдун акыбалы өзүңүздөр көрүп тургандай, Союз тарагандан бери карай капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөнүн жергиликтүүлөр айтып келишет. Бул убакка чейин кала бийлигине да кайрылышып, бирок жооп болгон эмес. Биз айыл башчы немеге, домкомдорго айтабыз, ал МИ башы деген бар, ошого айтканбыз, мына жолду качан оңдолот десек, мына достук немеси башталганда башталат. Сабыр кылып тургула, асфальт болот дегенге уже 1 жыл өтүп кетти. Мына жолду көрүп атасыздар, бар жок, чукур оңгөр. Жамыр жакканда понуна Курман жаткан көчөсү нерге окуп келет. Өзүбүз төкөбүз мына шаалап келип, ашар жолу менен. Төккөндө бар жамыр жаккан жууп кетип калат экен да. Өткөн жылда жолдор курулуш башкармалыгы тендердин негизинде 1 тонна асфальтты 3,5 миң сомдон сатып алып турушкан. Ал эми ошол баа менен эсептей турган болсок, 84 миллион сомго 24 миң тонна асфальт алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок оңдолбогон жолдор айдоочулардын айласын кетирди. Дөңгөлөгү жарылган, унаалар жарым жолдо токтоп калган, техникалардын тамтыгы чыккан жолдон кезиктирүүгө болот. Ички жолдор оңдолсо, ушул көйгөйлөрдөн арылат элек дегендер четтен кездешет. Шайтаган жолдор аябай начар. Ошон шаар бийлигинен суранабыз. Оңдоп берсе жакшы болот эле. Элдер кыйналып атат да. Элдер көбү жолду оңдобойбу деп бизден сурайт. Биз эми шоферлер эмне кылабыз? Айла жок, иштеп жүрөбүз да. Өткөндө ашы чогултуруп, шаал, шебен төктүрүп, кичине турлап коюп, кышында дагы эле өлдү жолдор. Ходовойларды тез эле оңдоп атабыз да. Бурун айта элек 2 айда, 3 айда bir кылсак, азыр 1 айда эмне bir келип атат, ходовойлар келип атат да. Өз ресорлар айнса сынып атат.
Ayniqsa resor ko'proq sinib atadi o'sha yo'lda. Resor singandan keyin bir kun remont uyida ta'sirni yasharda. Bu oshchi ish bo'lib o'tadi, shoferlarga ham bu oshchi bo'lib o'tadi. Тактап айта турган болсок, быйылкы жылы дал ушул сөз болуп жаткан ички жолдорду оңдоп түзүүдөн өткөрүлөрүн аталган кызматтын жетекчилери убада берүүдө. Жолдор башкармалыгына 2019 жылга карата 84 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ош шаары боюнча асфальт басылган 354 миң чакырымдан ашуун жол бар. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.